Жалпысынан азыркы Тегерандын абалын сүрөттөп берсеңиз, негизи эле кайсы райондор көбүрөөк бутагаланды, шаарда жашоо кандай өтүп жатат? Көчө күнү эмени государственный телекомпанияны соктугу ошонун жанындагы район болуп эсептелет да. Сиз жашаган жерби? Ооба, бирок анчалык алакасы эчтеке болгон жок. Себеп дегенде биз местный телеграм бар. Ошол жакта бул райондон чыгып кеткиле деп сообщение келет. Анан ал жактан алыска чыгып кетип аттык. Анан уже новостях 1-2 сааттан кийин көрдүк, что ошол биз жашаган райондун жанында 1 километров эменден 2,5 километр жер. Ошол жерде государственный телевидение Средо Симо дейт. Аталыш. Ошону көчөнү уруп турган видеолорун сиздер деле көрсөңүздөр керек. Мен деле эртең менен туруп жаңылыктарды карап атам. Но нас так показывают, как будто биз сектор газда жашап аткандай. Бирок андай ситуация такыр жок. Негизи мындай күтүүсүз болдубу? Тегеран өзү Иран эли күткөн эмеспи же? Мен 11 жылдан бери окуп иштейм. Постоянно эле күтчү. Мисалы үчүн, если сиздер байкасаңыз 3 ай мурда, 4 ай мурда Израильдардагы атака болуп, бирок ал бир күндө эле бүтүп калган. Келишимге келишип, анан мисалы үчүн Израиль мерсин, анан Израиль атака кылып, анан Иран жооп берип бүттү да. Мында болсо вообще биз бир күндө эле бүтөт деп мен деле шашпай чыкпай эле жүргөм, как обычно. Бул болсо уже 4-күнгө чейин созулуп атат да. Негизи азыр эми эмне деп айтып атышат эл? Бийлик эмне деп элдерге кайрылып атабы? Сиздерге эмне деп айтып атат? Иранда жашап жүрүп түшүнбөсө, муну көп киши түшүнбөйт. Кээ жерде дезинформация болуп кетиши мүмкүн. Кээ жерде энди ирандыктарды колдонуп кетиши мүмкүн. Ирандыктар өзүлөрүнүн мамлекетин жакшы көрүп, жаман көрбөсө деле, бирок булар кантидагы мамлекеттин мекенин сүйгөн элдер болот да. Маанайлары коркуу. Мисалы үчүн магазиндер иштеп атат. Ирандыктар мамлекеттин өкмөтүн сүйбөсө дагы мекенин сүйгөн калк болот булар. Булар кирип калса бириккенге болот. Эми мен персидский информациялардан окуп атам. Израилдыктар көтөрүлүшкө чыккыла, колдонгула, режимди бузгула деп атат, бирок эч ким реакция кылбай эле пока. Эмне болсо дагы столица Тегерандан чыгып кетти да. Бул себеп дегенде бул жакшы нерсе болду. Скорый помощьтар менен Тегеран өзү чоң мегаполис. Скорый помощь менен пожарный машиналары бомба түшкөн, күйүп жаткан объекттерге 3 мүнөт, 4 мүнөттө жетип атыптыр да. Бул вообще Тегеран үчүн аябай жакшы нерсе да. Эл жанагы башка провинцияларга эле чыгып таштап кетти. Тегеран бош. Ата Тегеранда өзлөрү калгандар калды. Азыр мен көчө Тегерандын терезелерин карасам, терезелерде жанагы X сымал кылып скотч менен чаптап коет го. Ошентип кээ бир үйлөрдө чаптап коюптур. Сиз Израилдин кайсы шаарында жашайсыз? Анан соңку кырдаал кандай болуп жатат? Мен Петах-Тиква деген шаарда турам. Бул Тель-Авивден бир 15 километр алыстыкта турат бул шаар. Азыр коопсуз жайда турабыз баарыбыз. Бул жерде кыргыздар бар, бир 200дөн ашык кыргыздар бар. Иштеп жүрөбүз да бул жерде баарыбыз. Азыр коопсуз жайдабыз. Жанагы инструкциясын толук аткарып атабыз. 10 мүнөт калганда ар бирибиздин телефонубузга оповещение келет, учуп атат деп. 1,5 мүнөт сирена болот. Ошол убакта бомбоубежищеге кирип кетишибиз керек. Ар бирөөбүздүн үйүбүздө, подвалда -1 этаж деп коет. Ошол жерде бомбоубежище бар. Ошол жака түшөбүз. Анан бүткөндөн кийин кайра оповещение болот. Чыга берсеңер болот деп. А жерден чыгабыз. Ар кандай болуп атат. Кечинде 3 жолу түштүк. Убежищеден чыга элек деле кайра дагы оповещение болду. Анан кийин кайра калып калдык да. Түн ичинде болуп атат в основном. Биздин шаарга деле түшпөсө деле, жакын жерге түшсө деле баары бир оповещение келет да, центрга түшсө. Коопсуз жайларга канчалык тез жетүүгө мүмкүнчүлүк бар? Ал жайлардагы шарттарды айтып берсеңиз. Булардын эски панельный үйлөрү биздин панельный үйлөргө окшош да, жанагы илгерки 6 микрорайон, 7 микрорайондо панельный үйлөр бар эмеспи? Ошого окшош. А современный үйлөр болсо баарысынын -0 этаж деген бар да, подвал. Ошол жерде тиги бомбоубежище бар. А жерде суусу кирген, бардык условия менен да, предусмотренный. Эшиги да мындай аябай катуу. Мен турган үй кичине более или менее жаңыраак үй. Анын ар бир этажында капсула бар да, ошондой помещение бар ар бир этажда.
убежище. А жерде көп киши батат. Мындай мисалы көчөдө жүрүп калсаң, сразу а жерде тиги стрелкалар бар, указывать эткен. Каяка барыш керек да. Сирена көчөдө жүргөндө сирена болуп калса, если, значит, ушул жака барасың. Жумушка барып келебиз, транспорт бар. Күндүз кадимкидей эле, бүгүн кадимкидей эле элдер толтура көчөдө. Кадимкидей эле жүрүшөт. Израилдеги башка кыргызстандыктар менен дагы байланыш барбы? Бар ошо группада бири-бирибизге звонок этип сүйлөшүп турабыз. Согуш жаңы башталганда баарыбызга тең тиги ошо группага Таня жазган, көчөгө, пляжга барбагыла, киши көп чогулган жерлерде болбогула, желательно инструкцияны аткарып тургула деп. Анан ой, мен нормальный элем, переживать этпегиле деп балдарыма айтам. Переживать этпегиле, все нормально депчи. Анан барып эле жөн эле балдардын мойнуна отурганда да болбой атпайбы, эми ал күч бар, ден соолук бар, анан кийин кичине иштегенге мүмкүнчүлүк бар да.